Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума күнүңүздөр берекелүү болсун. Алла таалам баарыбыздын жасаган сооп амалдарыбызды кабыл кылып, күнөөрүбүздү кечирген болсун. Биздин бүгүнкү темабыз бул зына, арак, кумар оюндарынан сактануу болмокчу. Эң алгач биз зынанын коркунучу, жамандыктары боюнча сөз кылайлы. Зына деген бул араб тилинде зина деп коет. Мунун мааниси бул никесиз жыныстык мамилеге баруу. Нике кыйбастан ошол арам ишке баруу да. Ошону зына дейт. Ошондуктан ар бир бойго жеткен эркек аялды биз мүмкүн болушунча аларга үйлөнүүгө, үй бүлө курууга шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде андай болбосо, анда ошол бойго жеткен жаштарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен. Я ма'шара шабаб ман истата'a минкум al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm дейт. Эй жаштар, жигиттер, бул жерде эркек аял экөөнө тең айтылат. О жаштар, кимиңер үйлөнүүгө шартыңар болсо, үйлөнгүлө. Себеби ал силерди кээ бир риwаяттарда келет, эме дейт, баягыдай авратыңарды күнөө иштен сактайт жана ал эми ким үйлөнүүгө шарты жок болсо, анда ал орозо кармасын дейт да. Себеби адам баласы орозо кармаганда, тамактан тыйылганда баягы денесиндеги күч кубат азаят дагы, жаман ойлор, жаман иштерге барбай калат. Ошондуктан биз байкайбыз, мисалы баарыңыздар байкайсыздар, орозо Рамазан айында орозон кармаганда арабызда баягы момун болуп калган адамдар аябай эле көп болуп калат да. Унчукпай, жакшы болуп, кулк мүнөзү жакшырып дегендей. Себеби ошол тамактан тыйылып орозо кармагандыктан. Орозонун албетте фазилеттери көп, пайдалары. Демек, зына деген ошол никесиз арам ишке баруу. Алла таалам Куранда момундарды сыпаттап жатып не дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар. Алар Алладан башка нерсеге ибадат кылышпайт, сыйынышпайт. Ва ла яктулуна нафсаллати харрамаллаху илля бил хак. Анан башка бир нафсты өлтүрүшпөйт. Бир гана эгер жазага тартуу болсо, ал өзүнчө маселе. Бирок эч кандай адилетсиз, акыйкатсыз башка бирөөлөрдүн жанын кыйышпайт. Ва ла язнун, зына кылышпайт. Ва ма яф'ал залика ялqa асама. Кимде ким ушул күнөөнү кыла турган болсо, ушул күнөөлөрдө, анда ал чоң күнөөгө баткан болот дейт. Дагы бир аятта Алла таала айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Зына кылган эркек, зынакор, ал эмне? Өзүнө окшош зынакор аялга үйлөнөт, же болбосо дин карманбаган бир мушрик аялга үйлөнөт дейт. Көрдүңүздөр кандай жаман. Мисалы, бул аятты эгер түздөн түз түшүнө турган болсок, не дейт? Зынакорлорго кызыңарды бербегиле, ошондой эле зынакор аялга балдарыңарды үйлөнтпөгүлө деген да. Бул аябай мындай коомчулуктан бөлүп коюу да, өтө коркунучтуу. Мисалы, себеби арабызда кээ бир адамдар зына менен белгилүү болгондор бар, сойкулар жана башка мисалда. Анан сойку дегенде биз кандай десем, көбүнчө сойку деген сөздү аялдарга колдонобуз дагы, эркектерге колдонбойбуз. Бул туура эмес. Арабызда сойкуларга барган, ошол сойку эркектер деле бар. Бирок эркектин мындай сойкулук кылганы билинбей калгандыктан коомчулук ага көп деле мындай кош көңүл болуп жатат да. Бирок чындыгында экөөнүн айырмасы жок. Мисалы, сойкуларга барган эркек ал өзүнчө мындай сойку аялдарды эме кылып кемсинтип, силер сойкусуңар тигил дегенге эч кандай
моралдык укугу жок да, себеби ал өзү деле сойку да. Ошондуктан эркек дагы, аял киши дагы эмне таза болуш керек. Ошондой эле зынакор аялды өзүнө окшош зынакор эркек же болбосо дин карманбаган мушрик эркек үйлөнөт дейт. Момундарга ошол зынакорлорго, зынакор эркек аялга өздөрүнүн таза уул кыздарын үйлөнтүү эмне арам болду дейт. Биз ушуга маани беришибиз керек. Эгерде кайсы бир зынакор жуучу болуп келе турган болсо, биз анда ошолорду эмне тобо кылгандыгын тастыкташыбыз керек да. Качан тобо кылышса, андан кийин анан эмне аларга кыз берип же балдарыбызды үйлөнсөк болот. Булар толук бойдон тобо кылыш керек да. Тобо кылгандыгы кандай? Ага бир убакыт керек болот. Тобо кылганда ошол күнөөнү таптакыр кайталабаса, мына ошондо тобо кылган болот. Анан ошол күнөөнү ар жумада кайталап, ай сайын кайталап эме кылса, анда ал тобо кылганга кирбей калат. Зынанын кесепетинен тилекке каршы акыркы учурларда баарыңыздар көрүп жатасыздар, коомчулугубузда дин тутууга мындай көп адамдар жакшы мамиле көңүл бурбай жатышат да. Дин кармануугачы адал арамга маани беришпейт, мисалда тапкан адалдан барамданбы маани бербейт. Ошондой эле зына маселесинде, мисалы никеси барбы жокпу, мындай бир дааратканага кирип чыккандай эле көрүшөт да. Шариятыбызда зынанын маселеси андай жеңил эмес. Мисалы дааратканага кирип зара кылган сыяктуу анчалык жеңил эмес маселечи. Оор, өтө оор. Мына ошол зынакорлуктун себебинен канчалаган үй бүлөлөр бузулду, канчалаган үйлөр бузулду, канчалаган уруулар бузулду, коомчулук бузулду. Мисалда бул насель маселеси да, адамдын бул аял төрөгөндө мына ошол күйөөсүнөн төрөлдү деп ошонун фамилиясын беришет. Мисалда ошонун урпагы деп ошол кишинин тукуму деп айтылат да. Анан бул аял мисалы зына кылып коюп, башка бирөө менен ойноштук кылып, анан күйөөсүнө айтпастан мисалы төрөгөндөр арабызда жок эмес да. Алла таалам ошондой эмеден баарыбыз сактаган болсун. Ошол зынакорлук канчалаган үй бүлөлөрдү кор кылды, мисалы канчалаган ата-энелер ошол кыздарынын, балдарынын ошондой жаман жоруктарын кесепетинен жери карап калышты. Мунун бардыгы эмне? Ошол зынанын кесепеттери. Анан бул насель маселеси өтө маанилүү, себеби эгерде зынадан төрөлгөн бала айтылбастан, билинбестен баягы зынакор аялдын күйөөсүнүн фамилиясын алып, ошолор менен чоңоюп өсүп кала турган болсо, анда мурас маселеси дагы бузулган болот. Себеби ал башка бала, өзүнүн баласы эмес да, өзүнүн атасы эмес, башка бир өгөй атасынын мал мүлкүнөн мурас алган болуп калат да. Бул дагы туура эмес болот. Кыямат күнүндө буга да бир жооп беребиз. Имам Ахмад айтат: "Ла а'лам ба'дал катл занбан а'зам мин az-зина" дейт. Өлтүрүүдөн кийинки эң чоң күнөө бул зына дейт да. Ушул деп билем дейт. Мындан артык жок дейт. Адам өлтүрүү кандай оор кылмыш. Андан кийин эле эмне зына турат дейт да. Зына кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде коркутуу иретинде айтылган, бирок маселе корко тургандай хадис да булчу. Узун хадис, бул жерден темага байланыштуу үзүндү. Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин дейт. Бир зынакор адам момун болуп туруп, жүрөгүндө иманы бар болуп туруп зына кылбайт дейт. Алымдар бул хадиске түшүндүрмө бергенде айтышат, демек мусулман киши уурулук кылганда, мусулман киши зына кылганда эмне дейт? Жүрөгүнөн ыйманы көтөрүлөт дейт да. Кээ бир аяттарда эмне дейт?
булут сыяктуу көтөрүлөт деп келген. Кудай сактасын. Бул дегени эгер кайсы бир адам зына кылып жатып өлүп кала турган болсо, анда ыймансыз кетти деген маселе да. Өтө коркунучтуу. Бирок иш жүзүнө келе турган болсок, зынакор адамга деле биздин мазхабта жаназа окулат. Себеби анын ыйманынын көтөрүлгөндүгү бул эми Алла Таала менен ошол пенденин ортосундагы маселе. Ал эми шариятыбызда ислам сотуна келген учурда ага жаназа окулат. Бирок өтө коркунучтуу маселе, корко турган маселе. Анан зынанын дагы бир коркунучу, ошол зына кылган адам ошол зынакорлуктун кесепетин өзүнүн үй бүлөсүндө, өзүнүн урпагында көрөт деген сөз айтылат. Алымдар бул сөздү айтып кетишкен. Ибн Умар радыйаллаху анху айтат: "Барру абаакум". Ибн Умар радыйаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху айтты дейт: "Барру абаакум табаррукум абнаукум ва афу та'фу нисаукум" дейт. Силер ата-энеңерге, атаңарга дегени бул ата-эне чогуу кирип кетет да. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, силерге да балдарыңар жакшы мамиле кылышат. Силер өзүңөр таза болгула, ошондо силердин аялыңар дагы таза болот дейт. Көрдүңүзөрбү? Биз угуп жүрөбүз, мисалы кээде суроолор келип калат. Чет өлкөдө миграцияда жүргөн эркектер араларында таза жүрбөгөндөр болот экен да. Ошол жакта жүрүп бузукулук кылып, мисалы Кудай сактасын, ойноштук кылып, ошол нар жакта чет өлкөдө бузукулук кылып жүргөн учурда бул жакта анын аялы дагы ошол сыяктуу бузукулук кылган учурларда катталат экен да. Анан бул жерде эми бир ачуу сөздү айтып кетейин, капа болбойсуздар. Ошондой ойноштук кылып жүргөн, зына кылган эркектер чет өлкөдө, бул жакта Кудай сактасын, аялы эгер ошондой жаман ишке бара турган болсо, кийин анан келгенден кийин кээде ачыкка чыгып кетет да, ошондой ачыкка чыккан деле окуялар болгон да, биз буга күбө болгонбуз. Ошондой ачыкка чыккан учурда намыс кылып, болду мен бул аял менен жашабайм, бул зына кылып койду дегенге моралдык акысы жок да. Себеби ал өзү ошондой киши, ал өзү сойкуда. Анан аял деле ошондой күнөө ишти кылып койгон болот да. Анан эме кылбаш керек, чычалап анан жок мен менен жашабайм, тиги бул теңи менен тезек кабы менен деген ошол да. Кудай сактасын. Анан бул жерде дагы бир сөз бар. Алымдар айтып кетишкен. Зына кылган, зына кылуу дейт. Бул жерде акын саптардын кыргызча мааниси зына кылуу бул карыз дейт да. Кайсы бир эркек Кудай сактасын зына кыла турган болсо, бул карыз алган менен барабар дейт. Мунун карызын ким төлөйт? Ошол үй бүлөсүнөн бирөөлөр төлөйт деген да. Бул тагдырда ошондой экен. Тагдырда, тарыхта ошондой экен. Тарыхты карап көрсөк, ошондой зынакор адамдардын урпактарынан зынакорлор чыгат экен да. Ушул маселени тыйыш үчүн, токтотуш үчүн эркек киши эмне тыйылыш керек. Качан эркек жаман ишке барбаганда, ушундай ыплас ишке барбаганда, анын да буюрса келечекте балдары, урпактары таза болот да. Анан бул бир жолу ушул тема аябай эле көп талкуу жараткан, ызы-чуу болуп бизде коомчулукта. Бул кандай болот? Мунун маселеси зына кылган эркектин немесин, ошол зынакорлугун үй бүлөсүнөн бирөөлөр төлөйт дегенде, бул дегени ошол зынакор эркектин үй бүлөсү деле, кыздары, Кудай сактасын, жана башкалары, же аялы өзү сыяктуу бузуку болот да.
Анан алар деле ошол бузуку болгондуктан ошондо бузуку ишке барат деген сөз да. Анан эгер бир зынакор эркек зынакор болсо, анын үй бүлөсү, бала чакасы диндар, намазкан болушса, аялы, кыздары, анда алар зына кылат деген сөздү түшүндүрбөйт. Алар таза бойдон кала берет. Бул карызды төлөйт деген эмнеден өзү сыяктуу бузуку болушат да. Себеби жаман тарбияны көрүп өсүшөт. Ошол үй бүлөдөчү жаман тарбияны көрүп өсүшүп, анан өзү сыяктуу ушундай бузуку болушат. Ушул зынакорлуктан кантип биз сактанабыз, кантип алыс болобуз? Эң биринчиси биз баягы Алла Тааланы эстешибиз керек, акыретти эстешибиз керек, Аллага болгон ыйманыбызды бекемдешибиз керек, илим алышыбыз керек, диний билим алышыбыз керек. Ошондо иншалла Алла Таалам бизди ушундай көп ибадат кылышыбыз керек, тоба кылышыбыз керек. Ошондо Алла Таалам бизди ушундай жаман ыплас иштерден сактайт. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Инналлазина тақау иза массахум таифу минаш-шайтани тазаккару фа иза хум мубсирун" дейт. Таква мусулмандар, таква кишилерге эгерде шайтан азгырып кандайдыр бир күнөө иш кылып кое турган болушса, алар эмне? Алланын азабын, акыретти эстеп, анан эмне? Алар кылган күнөө иштеринен токтолушат дейт да. Демек, биздин арабызда кээде биз баардыгыбыз күнөөкөр пендебиз. Алла Таалам баарыбызды кечирген болсун. Кээде ошол шайтан азгырып, нафсибиз азгырып, биз эмне? Күнөө ишке барып калышыбыз мүмкүн. Ошол күнөө кылган учурда биз эмне кылышыбыз керек? Андан кийин тоба кылып, ошону кайталабаганга толук аракет кылышыбыз керек. Бул биринчиси таквалык. Анан экинчиси зынадан алыс болуунун дагы бир жолу бул эмне? Аял кишилер кенен анан шариаттын негизиндеги кийимдерди кийүүлөрү зарыл. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ахликум нара ва қудуха ан-насу вал хижара." О иман келтиргендер, отуну адам менен таш болгон тозок отунан өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла дейт. Бул дүйнөдөгү отуну эмне? Мисалы, баягы отун баарыбыз билгендей, дарактан, жага эмеден болгон. Анан газ, ток, бензин жана башка. Кыяматта дейт, тозоктун отуну адам жана таш болот дейт. Кудай сактасын. Ошодон өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла дейт. Демек биз өзүбүздү жана үй бүлөбүздү сакташыбыз керек. Ар бир эркек киши мындай арабызда кээ бир эркектер бар, намазкан, 5 маал намаз окуйт, бирок аялы намаз окубайт. Кыздары, бала чакасы намаз окубайт. Аларды намаз окугула деп үндөбөйт. Бул туура эмес. Же болбосо аялы жолук салынбайт, намазга бекем эмес. Бул туура эмес да. Бул бардыгына биз жооп беребиз кыямат күнүндө. Ошондуктан биз кыздарыбызды, аялдарыбызды эмне кылышыбыз керек? Ошол туура кийинтирип, шариаттын негизинде кийингенди үйрөтүшүбүз керек. Улам эскертип турушубуз керек. Кээ бир аялдар узун кийишет дагы, анан эмне? Капталы жырык кийимдерди кийишет. Узун, бирок не капталы, санын көрсөткөн, буттарын көрсөткөн, көкүрөгүн көрсөткөн, мойнун көрсөткөн. Аял кишинин көкүрөгү, мойну бул авратка кирет, буту бүт. Ошондуктан биз ушул аялдарыбызды эме кылышыбыз керек? Туура кийингенге эскертип турушубуз керек. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Я айюхан наби, кулли азваджик ва банатик ва нисаил муъминин юднин алейхинна мин джалабибихин. Залика адна ан ю'рафна фала ю'зайн ва кана Аллаху гафурур рахим." О пайгамбар саллаллаху айтып атат: "Сен аялдарыңа, кыздарыңа жана ошондой эле момундардын аялдарына үстүлөрүнө баягыдай
жилбаб деп коет, узун эме көйнөк, баягы халат же эме сыяктуу узун. Ошондой кенен көйнөктү эмне жабынырсың дейт. Эми аял киши ягдай хижаб кийүү дегенде мындай жөнөкөй кийим кийип туруп анын үстүнөн жабынып алыш керек да. Ошону жилбаб дейт. Мына ошондой кийинишкенде дейт, мусулманча кийинишкенде алар эмне дейт? Билинет дейт. Сыртта жүргөндө бул аял таза аял экен деп билинип, анан аларга баягы бузуку адамдардын, бузуку эркектердин ызалары тийбейт. Себеби кээ бир бузуку эркектер бар, көчөдө көргөн кыз келиндерге тийишкендер бар, ар нерсе деп сүйлөп, ашыкча сүйлөп, ана таанышып албайлы, ана теге бул деп. Ал билбейт, мисалы, балким ал келиндин, мисалы, турмушка чыккан келин болуп калышы мүмкүн. Айрым ошентип тийише беришет да. Мына ошондой плас адамдардын, эркектердин ызаларынан алыс болушат, жана Алла Таалам кечиримдүү зат дейт. Бул биринчиси. Экинчи, үчүнчүсү, канткенде биз зынадан алыс болобуз, ошондой эле өз үй бүлөбүздү, бала чакабызды сактайбыз. Бул көзүбүздү сакташыбыз керек. Шарият боюнча баягы хадисте келгендей эле Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, мындай бир эле караганга уруксат берилген. Мындай эле карап туруп, мындай эле карап эркек же аял экендигин билгенге эле. Же болбосо мындай карап аял болсо ким, мисалы, балким тууганы болуп калышы мүмкүн, балким таанышы болуп калышы мүмкүн. Ошону билүү үчүн билгенге чейин эле уруксат берилет да. Канча бир секунд. Андан ашык тиктеп карап турганга шариятыбыз тыюу салган. Арабызда кээ бир ушундай уяты жок эркектер бар, аялдарды монтип тиктеп туруп алат да. Ал тыюу салынган. Ошондуктан биз көзүбүздү сакташыбыз керек. Алла Таалам Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минаш раджим. Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум, залика азка лахум, инналлаха хабирун бима яснаун." Момундарга көздөрүн сакташсын, айткын дейт. Момундарга айткын, алар көздөрүн жана ошондой эле авраттарын сакташсын дейт да. Мына ошондо бул алар үчүн таза болот дейт. Жүрөктөрү, имандары бекем болуп таза болушат. Албетте эле Алла Таалам кимдин эмне кылып жаткандыгы боюнча толук кабардар. Мына ушул буйрук аяттын уландысында аялдарга деле айтылган. Аял киши деле эркектерди тиктегенден, карагандан сактаныш керек. Бизде көбүнчө бул эркектерге айтылат. Эркектер аялдарды караган болбойт. Аялдар деле эркектерди караганга болбойт. Жат эркектердичи. Ошону билишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда адашпасам Абдулла бин Уму Мактум болсо керек, сахаби, көзү азиз болгон. Ошол үйүнө келгенде аялдар Пайгамбар саллаллаху эме деген да, аялдарын нары тургула, мындай жашынгыла дегенде, мындай оолак болгула дегенде алар айтышкан, бул көрбөйт деген да. Дегенде силер көрүп атпайсыңарбы деген да. Демек аял киши дагы эркектерди, жат эркектерди караганга тыюу салынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат: "Ал-айнани тазниян, вал ядани тазниян, ва риджлан тазниян, ва юсаддику залика ва юкадзибуху ал-фарж" дейт. Эки көз зына кылат дейт. Эки кол зына кылат, эки бут зына кылат. Мына ошолордун зыналарын аврат ишке ашырат же ишке ашырбайт. Чындыкка чыгарат же жалганга чыгарат. Дегени зынага барат же барбайт деген да. Көздүн зына кылуусу бул зына баягыдай арам нерселерди көрүү. Мисалы, жат аялдарды кароо, ошондой эле уяттуу сүрөттөрдү көрүү, Кудайым баарыбыз кечирген болсун, жаман видеолорду көрүү, уяттуу видео. Мына ошол көз менен зына кылган болуп калат. Кол менен зына кылуу бул ошол кармалоо, өзүнө жат болгон аялды кармалоо. Бизде мына кесиптештердин ортосунда, ошондой эле мына мектепте, университетте жана башка жерлерде мындай
эркек менен аял ошол тааныштарчы өз ара мындай эр катын сыяктуу эле эме кылып бири-бирин кармалап жүрүшөт да. Бул аябай мындай кандай десем, биздин коомчулукка өөн көрүнүш, ошондой эле шариятыбызда бул чоң күнөө болот. Мына ушулар баардыгы зынакорлукка алып келет да. Ошондой эле буттун зына кылуусу бул ошол жаман жактарга баруу, сойгуканаларга баруу, сойгуканалардын арасында ошолор менен аралашып жүрүү. Мына ошондой бергенден кийин анан Кудай кечирсин, ошол күнөөгө барып калуусу ыктымал, толук ыктымал. Анан төртүнчүсү зынадан, ошол күнөө иштерден сактануунун дагы бир жолу эркек менен аялдын ортосун, эркек менен аял, жат эркек жана жат аял экөөсү бир жерде калбоосу шариаттын талабы. Шарият боюнча жат эркек менен аял бир комнатада, бир жерде, эл көрбөгөн жерде жалгыз калууларына тыюу салынган. Ушул немеге талапка, тилекке каршы биздин мусулман коомчулугу мындай кайдыгер карап келет да. Мисалы бирөөнүн үйүнө барганда түз эле кирип барбастан, мисалы эркек киши келди кошунасынын үйүнө. Кээ бирлер бар, дарбазаны такылдатып эле түз эле кирип кетет. Анан үйүнүн комнаталарына чейин кирип барат да. Бул туура эмес. Ошол учурда күйөөсү болбой калуусу мүмкүн да. Эркек киши үйдө болбой калуусу мүмкүн. Толук ошондой учурлар болот. Ошондуктан бирөөлөрдүн үйлөрүнө барганда дарбазадан такылдап ичине кирбеш керек. Эч ким ачпаса, анда кетип калыш керек болот да. Жалгыз калганга болбойт. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш раджим. Ва иза саалтумухунна мата'ан фас'алухунна ми вара'i хижаб. Залика атхару ликулубикум ва кулубихин." Эгерде силер аялдардан, жат аялдардан бир нерсе сурай турган болсоңор, бир тосмонун артынан сурагыла дейт. Мына ошол силердин жүрөгүңөргө, силердин жана алардын жүрөктөрүнүн таза болуусуна себепкер болот. Ушул аятка биздин эски муун амал кылышчу да. Мисалы чоң энелерибиз, тайнелерибиз жана андан чоңдор мисалы бири-бири менен сүйлөшкөндө, мисалы бирөөсү мындай үнүн угат, бирок жүзүн көрбөйт. Мына ошол шариаттын эмесине туура келет, адепке туура келет. Бирок азыр андай болбой калды да, тилекке каршы. Тилекке каршы азыр аялдар эркектерден эмес, эркектер аялдардан уяла турган болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ла яхлуанна раджулун бимраатин фа инна шайтана салисахума" дейт. Эркек менен аял, кайсы бир учурда эркек менен аял жалгыз кала турган болушса экөөсү, анда алардын үчүнчүсү шайтан болот дейт. Ошентип жалгыз калып зына кылгандар коомчулукта аябай көп. Эми зына маселесинде биз билбеген зынакорлук аябай көп. Сезилбегени мененчи. Жашыргандар арабызда канчалык көп, мисалы да. Зына кылып жашырып жүргөндөр канча. Алла Таалам кечирген болсун, Ошондуктан туугандар арасында деле баягыдай бири-биринин үйүнө киргенде чектөө жок да, ошондуктан алар деле такылдатып, уруксат сурап анан кириш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иякум ад-духул аля-ниса." Пайгамбар айтты: "Аялдар бар үйлөргө кире бербегиле" деди. Мындай такылдатып анан киргиле деген да. Дегенде ансарлардан болгон бир киши айтты, мединалыктардан. Алланын элчиси, кайын журт же болсо бул баягы күйөө, ошо кайын журт да, баягы кайнага, кайны жана башка. Ошолорду эмне дейсиз дегенде айтат: "Ал өлүмгө алып келет" деген да. Эмне үчүн? Себеби келин, аял киши өзүнүн кайын журтун, күйөөсүнүн үйүндө жүргөндөн кийин кайын журту менен чогуу жүрөт да. Анан кайнага, кайнелери менен көбүнчө жалгыз калып калат, бир комнатада калып калышат, бир үйдө калып калышат. Мына ушул бардыгы туура эмес да, шари боюнча. Анан өлүмгө алып келет дегени бул бизде азыр биздин мамлекетибизде аткарылбайт, бирок
шариятыбызда эгерде ислам мамлекети болуп ислам соту боло турган болсо, ошол никедеги аял киши же эркек айырмасы жок зына кылып кое турган болсо өлүм жазасына тартылат да, таш бараңгач алынат. Мунун эмелери аябай оор ишке ашыруу. Ислам тарыхында таш бараңга алуу мындай эсептелүү эле болгон да. Мындай 14-15 кылымдын ичинде кээ бир учурлар мындай пайгамбарыбыздын учурунда болгон, бир аял өзүнүн мойнуна алып келген, анан дагы бир эркек мойнуна алып келген. Эки эле учур болгон. Андан кийин деле эсептелүү эле болгон да. Себеби мунун шарттары өтө оор. Муну эми китептерден эме кылсаңыздар болот. Бул мисалы шариятыбызда таш бараң бар дегени бул элдин баардыгын кырып салуу деген түшүнүк эмес. Антип кээ биркилер ошондоп эме кылышат, түшүндүрүшөт, андай эмес. Эч качан андай эмес. Бул ишке ашуусу деле оор эсептелүү гана болгон. Тарыхта мындай эсептелүү, санын билбейм, өтө эле аз да, жокко эсе. Ошондой эле биз эркек менен аялдардын отурган жерлерин бөлүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча, мисалы конок чакырганда эркектер өзүнчө комнатада болуш керек, аялдар өзүнчө бөлмөдө болуш керек. Бизде ушуга амал кылган жок болуп атат да, амал кылышпайт. Коомчулук кээ бир жерлердечи. Эми албетте эми кээ бир аймактарда өтө жакшы эме түшүнүп сиңип калган, бирок кээ бир жерлерде аймактарда ал сиңбей мындай жок да, ал түшүнүкчү аралашып отурушат. Бул туура эмес. Ошондуктан аялдар өзүнчө отуруш керек, эркектер өзүнчө отуруш керек да. Ошондой эле биз ошол зынакорлукту токтотобуз десек, анда биз эмне кылышыбыз керек? Мектепте, университетте жана башка жерлерде окутканда бөлүп окутсак аябай жакшы болот да. Анан балдарды кыздардан бөлүү дегенде сөзсүз өзүнчө мектеп куруу эме өтө деле эме эмес, талап зарыл эмес. Мисалы комнатага бөлүп койсо болот, класска мисалы да. Биринчи этаж балдарга, экинчи этаж кыздарга деп бөлүп койсо болот. Мисалы эшиктерин башка жактан ачып койсо болот. Маселени чечсе болот да, мындай кызыккан адамдарчы. Же класс, мисалы балдардын классы өзүнчө, эркектин, кыздардын классы өзүнчө кылып койсо болот. Сөзсүз жаңы мектеп куруу же жаңы университет куруу деген талап жок. Мүмкүн болушунчачы. Же болбосо бөлүп койсо болот. Кээ бир мамлекеттерде бөлүшөт. Мисалы эркектерди алдына отургузуп, аялдарды артка отургузушат. Мындай кичине мындай аралык болсо, бул дагы жакшы болот да. Билем, шариятыбыздын талабы. Ошондой эле эмне кылыш керек? Биз ошол жаштардын үйлөнүүсүнө жол ачышыбыз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Үйлөнүү дедик, махр маселеси, калың маселеси, ошону жеңил кылышыбыз керек. Хадисте келет, хадистин маанисинде аялдардын эң жакшысы ошол калыңы аздар деген да. Ошондуктан аял киши махр десе эле каяктагы бир 50 миң, 100 миң доллар сурабастан, бир квартира же бир 20-30 миң долларлык машинаны сурабастан, мындай өзүнүн мындай коомчулуктун эмесине жараша, экономикасына жараша айтыш керек да. Махр маселесинде эгер махр айтылбай кала турган болсо, нике кыйып аткандачы, махрдын суммасы, калыңдын суммасы айтылбай калса де, китептерде келет, фих китептеринде, укуктануу. Эмне кылат? Айтылбай калып, нике кыйылгандан кийин, андан кийин калыңды кандай кылабыз дегенде, ошол келиндин, турмушка чыккан кыздын, келиндин эже сиңдилеринин калыңына жараша калың берет дейт да. Көрдүңүздарбы? Ошондуктан калыңды жеңил кылышыбыз керек, жаштардын үйлөнүүсүнө шарт түзүп беришибиз керек. Анан үйлөнүү маселесинде сөзсүз байыгандан кийин үйлөнөм деп коркпой эме кылбаш керек. Ал байып эме кылганча карып калат да. Үйлөнө берсе, буюрса Алла Таалам берекесин берет. Бул жөнүндө Куран аят келген. Анан ошондой эле биз мындай такылдатып, анан үйгө киргенди үйрөнүшүбүз керек. Такылдатуунун адеби бар. Такылдатканда ким дегенде сырттагы адам атын айтыш керек. Бизде
такылдаткан ким десең мен дейт да. Ушундай окуя болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир сахаби үйүн эшикти такылдатканда ким дегенде мен деген да. Пайгамбар мен деп жинденген да. Мен ким биз билбейбиз да ичинде туруп ким экенчи. Ошондуктан такылдаткан адам өзүнүн атын айтыш керек. Мен мисалы Ахмад же Мухаммад деп атын айтуусу зарыл. Анан такылдады, анан кириш керек. Эгер кир деп урукса берилбесе, анда кирбеш керек болуп калат. Ошондой эле баягыдай ыпылас сөздөрдү айтуудан алыс болушубуз керек. Бизде коомчулукта зынага тиешелүү, зынакорлукка тиешелүү анекдоттор, тамашалар көп айтылат да. Бул туура эмес. Шылдыңдап, же болбосо тамаша мындай айттым го, дааратканага киргенде эле көрүшөт да, кээ биркелер өтө жеңил карашат. Мисалы күйөөсү сапарда болгондо аялы зына кылып коюптур, анан тиги ойношун чакырып алыптыр, анан тиги бул болуптур деп ушундай анекдоттор аябай көп да. Же болбосо алмаш тетири мисалы, же болбосо күйөөсү сапарга чыкканда ал өзү зына кылып коет, тиги бул. Ушундай эмелерди, эмне жаман сөздөрдү айтпашыбыз керек, анекдотторду, сөздөрдү. Жана ошондой эле жаман достордон алыс болушубуз керек. Баягыдай бузуку достор бар, бизди буза турган адамдар бар. Чөйрө, жаман чөйрөдөн алыс болушубуз керек. Мына ошондо буюрса коомчулугубуз оңолот деген үмүттөбүз. Алла Таалам баарыбыздын жасаган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Урпактарыбыздан мындай бузуку адамдар, зынакор адамдар, аракор адамдар чыкпасын. Алла Таалам баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.